Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, барыңыздарга салам айтам. Кайрадан сиздер менен чогуу мен Айнура Миназарова. Бүгүнкү подкастта дагы биз Face Fitness жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Эмне, кайдан келип чыккан, качан пайда болгон, кандай пайдасы бар? Мына ушулардын баардыгын тең биз мурунку подкасттарда сөз кылганбыз. Албетте YouTube каналга кирип, баардыгын тең көрүп койсоңуздар болот. Анан жөн эле көрүп койбой, бөлүшүңүз, катталыңыз, жакты белгисин басып коюңуз. Биздин төрүбүздө болсо Face Fitness тренер Аида Чаңышбаева эжекебиз. Кутман күнүңүз менен. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн сизди кыйнайлы деп турабыз. Ошол негизи Face Fitness тренер дегенде, эми фитнести билесиң, мисалы курсакты кетириш үчүн, баягы жан башыңды чыгарыш үчүн дегендейчи, бет үчүн дагы кандай негизги көнүгүүлөр бар? Ошол мага кызык болуп турат. Мурункуда сиз эң башкы базовыйларын көргөзүп бергенсиз, мисалы ушуларды жасаса болот деп. Келиңиз анда бүгүн дагы тереңдейли. Албетте бетке да кам көрүш керек деп мен ар дайым айтып келем, азыр дагы айткым келет. Денеге кандай кам көрсөңүздөр, кандай залга барып заниматься этсеңиздер, бет үчүн дагы ошондой эле кам көрүш керек. Беттеги булчуңдар үчүн, Мурунку чыгарылышта мен сиздерге эң керектүү эмнеден башташ керек. Эмне кылсаңыздар күнүнө ошондон башташыңар керек да. Туура алып жүргөндөн, анан жанагы лимфодренажный чапкылап, өзүңдү, денеңди да чапкылап, кичине лимфанын агышы менен, анан кийин жуунуп атканда дагы бетиңерди жөн эле суу менен сылап койбой, жуунуп атканда дагы туура кылып мынтип сууну алып, мынтип анан капталдап түшүрүп, мынтип жуунуш керек да. Анан ошо жуунуп атканда дагы кичине мындай бетиңерди мынтип ушалап, мынтип кичине кылып койсоңор, ал дагы жакшы жардам берет. Ооба. Анан крем сүкүп атканда дагы, мисалы үчүн дагы бир массажный техникалар менен крем сүкасаң, ал деле өзүнчө жардам берет да. Эми любой жерден баягы туура кылганга, ооба, туура кылып эле, кадимкидей эле жасап турсак эле жөнөкөй. Жаш баланын сыры жөнөкөй кыздар деп эле айтып келем да. Анан азыр көнүгүү көрсөтүп берейин. Ар бир баягы кыздар келгенде сурайт да, биягыма тиягыма депчи, жок андай болбойт. Комплекстүү түрдө иштеш керек да. Бирок азыр мен силерге бир нече көнүгүү көрсөтүп берейин. Ар бир жерге көнүгүү бар. Мисалы үчүн моюнга, кош эекке, нозубузга, биякка, көзүбүзгө, мурдубузга, чекебизге ботокс деген да. Андай көнүгүүнүн баары бар. Азыр кайсыны көрсөтүп бер десеңиз, ошону көрсөтүп берейин. Мен де тандоо, Сиз де тандоо. Могу көздүн тегерегинде бырыш кызыктырат. Анан кийин монтип баягы көп адамдар карайсың, мынтип жүргөндө экөө түнтүп агып, Брылька деп коет. Ооба, ошол нерседен корком да мен. Ошондой болуп калбаса экен депчи. Кантип алдын алыш керек? Анда кандай көнүгүү жасаш? Анда мисалы үчүн көздүн тегерегине эң жакшы бир көнүгүү бар да. Мисалы үчүн биз деген мен үйрөтүп атканда үстүнө өзүнчө, анан көзүң мындай распахнутый болуш үчүн өзүнчө, анан астыңда мешоктор, синяктар болбош үчүн, көгөрүп жана мынтип шишип баштайт го, коюлуп андай болбош үчүн өзүнчө көнүгүү бар да. Мен сизге азыр деген анда сразу үстүндө, астында, капталында кылган бир көнүгүүнү көрсөтүп берейин. Биринчиден колубузду мындай кылып туруп алабыз, ортоңку колубуздучу. Ортоңку колубузду мындай кылабыз дагы. Муакта сөөк бар. Бар экен. Анан муакта бизде ямочка бар. Ошол жака деген коебуз, мынтип туруп. Анан мынтип туруп мындай кылабыз, коебуз. Анан монтип биздин көзүбүз деген круговая мышца глаза деп коет. Булчуң эт мындай тегеретте булчуң эт да. Биз аны монтип фиксировать этебиз. Анан бирок сөзсүз түрдө алдыбызда күзгү болуш керек да. Биз бир нерсени жасап атып, экинчи жагына бұрыш түшүрүп башыбыз керек да. Анан деген мындайдан коебуз. Бул мисалы үчүн кээ бирөө койгондо мынтип туруп чекесин түрүп салат да. Андай болбош керек. Биз мореки, ооба, бош эле мындай фиксировать этебиз да. Момунтип баспайбыз, түртпөйбүз, Анан бул пальчигибиз менен, бармагыбыз менен, мынтип биякты чекебизди түп-түз кылып алабыз. Бун менен мындай кылабыз, чекебизде бизде бұрыш болбош керек. Анан мынтип туруп, туралап туруп, анан кичине мынтип четке тартабыз. Тартканда тегерек чети бүт тартылып калат. Мынтип очки десек болот, бинокль десек болот. Анан алып туруп, мынтип туруп, 1, 2, 3 деп
шүртсетебиз. Ошондо сиз деген көзүңүздүн үстүндөгү булчуң эттин капталы, асты иштегенин сезесиз да. Биз мынтип тарттырып салдык да, мынтип тарттырып салдык. Анан эми мынтип биз ортого мынтип чогултканда асты үстү тегерете иштейт. Булчуң этиңиздин иштегенин сезесиз. Ошентип мынтип жай кылып келесиз. Кадимкидей муну көрдүңүзбү? Калчылдап атат, булчуң эти иштеп аткан калчыл жайдан кылып турган, кайра чекчейтесиз, кайра эметесиз, кайра чекчейтесиз. Чекчейткенде көзүңүздү мисалы үчүн чекебиз бырышпайт, мынтип анан жай кылып, кайра эметип, жай кылып, анан бүткөндөн кийин бир 20 жолу, 30 жолу кылып туруп, анан колубузду алып туруп, өйдө карап туруп, мынтип кичине мынтип эс алтып, үстүн мынтип эс алтып, кичине чапкылап, легкий шлипки деп коебуз аны. Ошентип чапкылап коебуз. Бул көздүн тегерегиндеги. Көздүн тегерегине келчү да. Күнүнө жасалышы керекпи же 2 күндө бир? Негизи күнүнө жасап койсо жакшы да, анткени биз күндүз кечки жүрөбүз, ар кандай эмоцияга туш болобуз, анан кеш жатабыз, суу ичебиз жатарда, кыргыздар 5 бармак той топур болот. Анын баарын жейбиз, анан той болуп жатабыз, анан эртең менен албетте шишибиз да. Анан кичине ушундай бир зарядкаларды жасап туруп, мисалы үчүн жанагы мен айтып кеткен нерселерге дагы моюн үчүн биз моюнубузду созуп, жөнөкөй эле момундай эле упражненияларды, көнүгүүлөрдү жасайбыз да, мынтип, анан мынтип чоёбуз. Эми ушул жөнөкөй көнүгүүнү дагы көптөрү жасай албайт. Анткени моюн уже көнүп калганда чоюлбайт, катып калган. Анан айтам да, кыздар чоюш керек, тим эле эңкейгенде денеңер кыймылдабайт, моюнубузду иштетибиз керек. Анан алдыга кылып, анан эңкейгенде мисалы үчүн мынтип эңкейбиз, мынтипчи биз соткага караганда мынтип алабыз го, мынтип депчи балдарыңды эле атпайбыз. Биз мындай карайбыз, эгерде ылдыйраак карагыбыз келсе, көзүбүздү түшүрөбүз, биягыбызды мындай бүкпөйбүз. Мынтип бүкпөйбүз да. Түшүргөн күнү дагы биягыбыз турат. Мынтип карайбыз, анан мынтип карайбыз, биягыбыз такыр мынтип могуреки расстоянияны кыскартпашыбыз керек да. Анткени бул жерди мынткенде, могу жердеги расстояние кыскарат дагы, анан биздики жанагы экинчи жана индюшачы эме болуп калат го, мындай индюктукундай болуп, мындай кошулупчу. Могу контурдун баары жок, биягыңда бүт мынтип кошулуп калат, бүт мындай болуп, анан бет деформация болуп күлүп калат да. Биз ошого бербешибиз керек да, ошого келтирбешибиз керек. Ошондуктан биз ар дайым өзүбүздүн жүрүм турумубузду карап, контролдоп, күзгүдөн баягы мынтип карап алып чыгып атканда өзүбүздү аябай сулуу болуусун сезебиз да. Анан ошол ойдон биз эшикке аттап барып жумушка барып, ошол ойдон кайра үйгө кирип калышыбыз керек да. Биз антпайбыз да. Күзгүдөн өзүбүздү мындай карайбыз да, эшикке чыкканда аны утабыз, кабагыбызды түйөбүз, осанкабыз түшөт, баягы боюбузду жасап атканыбыз унутулат. Ошо. Анан кош эк боюнча айтып калдым, кош экти көрсөтүп бербейм, Жок, могу агылган боюнча Агылган боюнча могу щечка деп коет, брылька, жөнөкөй. Жана суу алып эле оозубузду чайкайбыз го. Ошондой кылып туруп эле оозубузду басып туруп, колубузду оозубузга коебуз. Моюнка деген аба келбеш керек да. Мынтип турабыз. Тишибиздин ортосунда мындай эме болуш керек да, щель. Кыргызча эмне койчу эле? Эки тиштин ортосунда аралык болуш керек, ооба, ачык болуш керек да, мындай тиштен жүрбөшүбүз керек. Анан ошонун ортосунан абаны ары үйлөп, бери үйлөйбүз да, мындай. Оор экен, жасашы. Деп ушинтип туруп, анан кийин үйлөп туруп турабыз. Таштай болот, таалыйт кадимкидей, могу жериң ысып чыгат да. Анан ысып кой беребиз дагы, анан деп ушалап коебуз. Могу жериң ысыйт. Бу жериң куюлбай, бияк баягы тартылып баштайт да, бош болбой, кичине тонуска келип баштайт да. Ошону эле жасап коюп жүрөбүз. Буга 1 ай эмес, 1 жыл барыш керек окшойт, айдычы. Жок, бат эле. Бетте деген мындай да, дененики эки жагы тең сөөккө бексе, беттики болсо бир жагы сөөккө бекит да, калганы бири-бири менен чырмалышып кете берет. Ошондуктан бетти бат эле 1 айда деле калыбына келтирсе болот, жакшылап заниматься этсечи. Биздин саатыбыз соңуна чыгып калды. Айдыч экебиз бизде Face Fitness тренер, Instagram баракчасы бар, өзү менен байланышып, табигый жашартуунун жолун издейм, мен дагы жашаргым келет, бырыштардан
арылгым келет, өзүмө көңүл бургум келет, өзүмдү сүйгүм келет деген айымдар болсо, анда байланышсаңыз болот. Анан албетте ылдый жакка комментарий жазып, мага дагы кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерди байланыштырганга аракет кылабыз. Айдежеке, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Атай, ошо сиздин залга деп айтамбы же фитнес залга дейинби, барып кетейин деп турам, буюрса. Мен Ай, ушул сүрөтүңүздү жиберип койбойсузбу, бир мага телеграмдан. Анан биз болсо Айдеже мурун кандай болгонун көрсөтөбүз. Анан өзүңүз азыркы келбети менен салыштырасыз. Рахмат сизге келип бергениңиз үчүн. Чоң рахмат. Биздин көрөрмандарыбыз менен коштошуп, амандашып, жакшы кылуу тилегиңизди айта кеттиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин угуучулар, негизи өзүңүздөргө кам көрүңүздөр, өзүңүздөрдү сүйүңүздөр. Аял киши, айымдар назик, сулуу, сулуулук менен баары бизди элестетишет. Ошондуктан келиңиздер, жашарыңыздар. Менин инстаграм страничкама өтүп көрүңүздөр. Сулуулук болуунун жолу, жашаруунун жолу эң жөнөкөй. Эч кандай деле көптөгөн каражат деле кереги жок. Аракет керек, анан каалоо керек. Каалоо керек. Сулуу болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, көп жашаңыздар. Ошол эле аял үчүн. Рахмат сизге алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Достор, биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кийинки подкасттардан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Саламатта болуңуздар. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн.